Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номерума кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери. Эгерде сандын акыркы цифрасы 2ге бөлүнсө, анда ал сан 2ге бөлүнөт. Мисалы 256 524 5840 212. Акыркы цифралары бардыгыныкы тең 2ге бөлүнөт, демек бул сандар толугойдон 2ге бөлүнөт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан 2ге бөлүнгөн сандарды табыңыздар. Ал үчүн сизге 20 секунд убакыт берилет. Эгерде сандын цифраларынын суммасы 3кө бөлүнсө, анда ал сан 3кө бөлүнөт. Мисалы, ар бирин текшерип көрсөк, 2451. Цифраларын суммалайбыз, 12 болот. Ал эми 12 саны 3кө калдыксыз бөлүнөт. Демек 2451 саны да 3кө калдыксыз бөлүнөт. Кийинки сан 564. Цифраларын суммалайбыз, 15 болот. Ал эми 15 саны 3кө калдыксыз бөлүнөт. Демек 564 саны да 3кө калдыксыз бөлүнөт. Кийинки 65721. Цифраларын суммалайбыз, 22 болот. Ал эми 22 саны 3кө калдыксыз бөлүнөт. Демек 65721 саны да 3кө калдыксыз бөлүнөт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан 3кө бөлүнгөн сандарды табыңыздар. Ал үчүн сизге 30 секунд убакыт берилет. Эгерде сандын акыркы 2 цифрасы 4кө бөлүнсө, анда ал сан 4кө бөлүнөт. Мисалы, биринчи сандын акыркы 2 цифрасы 48, ал эми 48 4кө калдыксыз бөлүнөт. Демек 2148 саны толугойдон 4кө калдыксыз бөлүнөт. Кийинки сандардын да акыркы 2 цифрасы 4кө калдыксыз бөлүнөт. Демек бул сандар да 4кө калдыксыз бөлүнөт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан 3кө бөлүнгөн сандарды өзүнчө, 4кө бөлүнгөн сандарды өзүнчө жайгаштырыңыздар. Ал үчүн сизге 30 секунд убакыт берилет. Эгерде сандын акыркы цифрасы 5же 0 болсо, анда ал сан 5кө бөлүнөт. Мисалы 545 820 1280 380. Акыркы цифралар 5же 0, демек бул сандар 5кө бөлүнөт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан бир эле учурда 5ке жана 4кө бөлүнгөн сандарды тапкыла. Ал үчүн сизге 30 секунд убакыт берилет. Эгерде сан 3кө жана 2ге бөлүнсө, анда ал сан 6га да бөлүнөт. Мисалы 1230, 20352, 3222. Эми ар бирин текшерип көрсөк. 1230 акыркы саны 0, демек 2ге бөлүнөт.
цифраларын суммаласак 6 болот, демек 3-кө бөлүнөт. 2-ге дагы 3-кө дагы бөлүндү, демек бул сан 6-га бөлүнөт. Калгандары деле ошол сыяктуу. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан 6-га бөлүнгөн сандарды табыңыздар. Ал үчүн сизге 30 секунд убакыт берилет. Эгерде сандын акыркы 3 цифрасы 8-ге бөлүнсө, анда ал сан 8-ге бөлүнөт. Мисалы, 8256, 2000, 10216, 10256. Сандардын акыркы 3 цифрасы 8-ге бөлүнөт, демек төмөнкү сандардын баары 8-ге бөлүнөт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан 8-ге бөлүнгөн сандарды табыңыздар. Ал үчүн сизге 30 секунд убакыт берилет. Эгерде сандын цифраларынын суммасы 9-га бөлүнсө, анда ал сан 9-га бөлүнөт. Мисалы, ар бирин текшерип көрсөк, 954 цифраларын суммалайбыз, 18 болот. Ал эми 18 саны 9-га калдыксыз бөлүнөт. Демек 954 саны дагы 9-га калдыксыз бөлүнөт. Кийинки сандар деле ошол сыяктуу эле суммалары 9-га бөлүнөт. Демек бул сандар да 9-га бөлүнөт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан 9-га бөлүнгөн сандарды табыңыздар. Ал үчүн сизге 30 секунд убакыт берилет. Чыгарган соң жоопторун комментарийге калтырыңыздар. Эгерде сандын акыркы цифрасы 0 болсо, анда ал сан 10-го бөлүнөт. Мисалы, 100, 2010, 2020, 1030. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.